Кыргызстанда Fit менен Lexus баасы теңелебе. Келерки жылга унаа баасынын божомолу. Өлкөнүн башкы унаа базарында эмне өзгөрүү бар? Ошондой эле эмнеге Lexus жакын арада Honda Fit унаасынын баасына барабар болуп калышы ыктымал? Булар туурасында Спутник Кыргызстандын кабарчысы Светлана Федотова билип келди. Кыргызстанда автоунаа кымбаттай турганы боюнча макаладан соң көпчүлүк чочулай түштү. Айрыкча акча топтоп келаткан жана унаа сатып алууга атайын акча чогулткандар кооптонду. Ошол себептен өлкөнүн эң ири унаа базарына бет алдык. Ал жерге жетүүнүн бир нече жолу бар. Кеп кезеги келгенде кошумчалай кетели. Базар белгиленгенден 500-800 метрге, ал эми жол боюндагы атайын бөлүнгөн тилкеде коюлган унаалар трассага чейин чыгып кеткен. Автоунаалар мында жерде сыртынан жакшы көрүнбөйт, бирок кымбат турат. Маселен, 2003 жылкы Toyota Camry $9,000 сатылат. Базардын жазылбаган мыйзамын алайык. Аягына чейин кыдырып чыккан адамга гана ал жактан арзан табылга чыгат. Базарда атайын тротуар жоктугунан улам чаң баскан жээги менен жүрүп отурасыз. Рион базары тегин жерден Кыргызстандагы автомобилдик эң ири рынок аталбайт экен. Өз аянтчасына 10,000 машинаны батыра алат. Айланасында сатылгандарды кошо эсептегенде 11,000ге чыгат. Базардын ар бир бөлүгүндө белгилүү бир автолор сатыкка коюлат. Башында россиялык, ортосунда европалык сындуу унаалар, аягында оң рулдуу япониялык машиналар турат. Базардан эң арзан тапканым 2005 жылкы Vaz Lada болду. Баасы 125,000 сом. Эгер дароо акчасын санап бере турган болсом, 110,000ге да берерин убада кылды. Бул жерде машиналарды сатыкка даярдашат. Зарылдык болсо аздыр көптүр оңдоп түзөшөт. Кеминде 1 жыл эч көйгөйсүз жүрүшү үчүн кыймылдаткычын тазалашат. Адатта жазында машиналар арзандайт эмеспи? Канчага чейин түшөт? Азыркы тапта рынок туруктуу болбогондуктан чет элдик унаалар арзандай турганын божомолдоо мүмкүн эмес. Албетте атаандаштыкты жараткан баада арбын унаа алып келинсе, арзандашы ыктымал. Анда азыркыдан 1,5-2,000ге арзан машина сатып алууга болот. Ошол эле катардагы 2005 жылкы Subaru Forester $5,500 чыккан. Жазында эле дал ушундай унаанын баасы $4,800 америкалык акча эле. Дайым эле ушундай жазында $200-500 чейин төмөн баада болот. Мындай көрүнүш кыргызстандык сатып алуучулардын капчыгына гана негизделген. Көзүндө түшүм жыйналат, элдин колуна акча тиет. Андан улам баа да көтөрүлөт. Буга карата түстүү 2007 жылкы BMW X5 машинасынын баасы далил $17,000. Сатуучунун айтымында март айында эле $12,000 бааланып турганда эч ким сатып алган эмес. Ал эми азыр алып сатуу келишими макулдашуу деңгээлинде турат. Кыргызстандыктар сүйгөн Lexus GX 470 унаасынын 2006 жылкысынын баасы мурдагы калыбында. Жакшы абалдагысы азыр $22,000-26,000 турса, 2016 жылдын май айында эле ал $25,000 турган. 2018 жылдын жаз малына карата унаанын арзандашына базардын бир дагы агенти кепилдик берген жок. Оң рулдуу автоунаалардын сатуучусу Япон унааларынын баасы дагы өсө берерин айтып, ал 2018 жылдын апрелинде кичинекей Honda Fit $5-6,000 тегерегинде болорун божомолдойт. Мындай үлгүдөгү унаалардын артыкчылыгы арбын, үнөмдүү, ремонту жана жабдыктары арзан. Сатуучунун андан артка айтканы да жөндүү. Оң рулдуу машиналар Кыргызстанга 2 жылдан бери киргизе элек. Lexus'тарга кызыгуу басаңдап калды. Жакында алар менен Fit'тердин баасы бирдей болуп калышы да ыктымал. Элде азыр үнөмдүүлүк маанилүү экенин түшүнүп калды. Ортуңку звенодогу таксисттердин баары ушул үлгүдөгү унааларга өттү деп түшүндүрөт сатуучу. Сырттан тынычсыз ташылып жатканда алардын баасы текейден алчу. Сатуучу 1-2 жылда ташылып келген машиналардын бир бөлүгү таштандыга ташталганын. Ал эми жүрүп тургандары, салыштырмалуу жакшы абалдагылары азыр $2,5-4,500 чейин өскөндүгүн кошумчалады. Бишкекте эмнеге $5,000 арзан унаа калбай турганы боюнча Спутник Кыргызстандын макаласынан окуңуз. Булак Спутник KG.